Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Sizler менен бүгүнкү чыгарылышыбызда кайрадан көрүшүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Ортодо белгилүү себептерден улам бир аз убакыт жок болуп кеттик. Андан кийин кайрадан жакшылап киришебиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда көптөгөн суранычтар боюнча Апакем жана Жылкычынын ыры аттуу эки чыгарманын комузда чертилишин үйрөнөбүз. Андыктан биздин чыгарылышыбыздын аягына чейин биз менен болуңуздар. Дагы сиздерге айта кетчү нерсе, бизде Telegram канал ачылды. Ошол Telegram каналдын ссылкасын ушул видеонун астына описанияга калтырып коем. Сөзсүз кирип, ошол Telegram каналыбызга да катталыңыздар, себеби ал жактан да кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды алып турасыздар. Жана айта кетчү нерсе, онлайн комуз үйрөнөмүн дегендер болсо, биздин онлайн курска жазылсаңыздар болот. Онлайн курска жазылуу үчүн номерди дагы ушул видеонун астына описанияга чыктап коем. Эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы. Сабакты баштаардан мурун ушул видеого басыңыздар. Эмесе кеттик. Бул чыгармаларында комузда чертилишин бүгүнкү сабагыбызда 4-томдон черткенди үйрөнөбүз. 4-томдо ноталардын жайгашуусун баштапкы сабактарда үйрөнгөнбүз. Эгер сиз биздин баштапкы сабакты көрө элек болсоңуз, сөзсүз биздин каналга кирип, плейлист деген жерге кирип, ошол жерден комуз үйрөнүү деген плейлистке кирсеңиз, бардык ошол жакта бардык комуз үйрөнүү боюнча сабактар бар. Ал жерде 10 сабак бар. Ошол сабактарды көрүп чыксаңыз, бардыгын түшүнөсүз. Азыр болсо 4-томдо ноталардын жайгашуусу боюнча айтсак, биринчи кылдан си, сөмөй менен, ортон менен до, чыпалак менен ре ноталарын басабыз. Ал эми экинчи кылдан сөмөй менен ми, ортон менен фа, чыпалак менен соль ноталарын басабыз. Комузда болсо ми, ля, ми деген ноталарга көйлөйбүз. Эмесе чыгармалардын чертилишин баштайбыз. Баштайбыз. Апакем чыгармасынын чертилишине киришебиз. 4-томдон ми нотасынан баштайбыз. Бир жолу. Андан кийин өтөбүз. Baştan başta bir solcuk kuralım. Жылкычынын ыры чыгармасын баштайбыз. Бул чыгарманы дагы 4-томдон ре нотасынан баштайбыз. Бир жолушуга чейин. Andan keyin өтөбүз.
бир жолу. Анан көтөбүз. Baştan başta bir ses köreli. Урматтуу достор, ушинтип бүгүнкү чыгарылышыбызда жылкычынын ыры жана апакем аттуу эки чыгарманын комузда чертилишин үйрөндүк. Кийинки чыгарылышта буюрса Саринжи Бекой күбөсүнүн чыгарылышын чертилишин баштайбыз. Себеби мен сиздерге өткөндө бир видеону койдум эле, ошол видеобуз 100 лайк топтосо Саринжи Бекойду чыгарабыз деп. Ошол видеобуз 100 лайк топтоду. Кийинки чыгарылышта буюрса Саринжи Бекой күбөсүнүн чертилишин үйрөнүп баштайсыздар. Дагы айта кетчү нерсе, ушул видеобузга сөзсүз класс басыңыздар, досторго сунуштаңыздар. Жана описаниядагы ссылка аркылуу кирип биздин Telegram каналга сөзсүз каттаңыздар. Эмесе, кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.